Акыркы жылда мен Тугулбай Сыдыкбековдун Келкели роман окудум. Андан кийин көбүнчө чыгыш адабиятын окутам азырынча. Китепке канча акча кетиресиз? Китепке акча кетирбейм, белекке келген китептер. Бирок акыркы жолу Амина Мамутбекованын 3 китебин сатып алдым да. Кошо призовый 399 сом деген 3 китеп ошол. Чындын айтсам окуй албайм. Азыр баанда китептер чыгып атат го, баягы биз эмне үчүн китеп окушубуз керек, китептин немеси. Орточо эсеп менен мындай бир китептин баасы 150 сом, 200 сом да. Шмалда всю жизнь прошло, только с книгами. Азыр кандай интернетти, мына телефонду кандай пайдалансаңар, ошол малда китепти ошондой эле пайдаланганбыз. Жылына жок дегенде 10дон ашык китеп окуйм. Көбүнчө өзүм сатып алган китептериме 1000 сомдон ашык кетет, а бирок көбүнчө библиотекадан окуйм. Мурдагы жылы мен өзүм ооруп калганыма байланыштуу анча көп китеп окуй албай калгам, эң азы 3 китеп окугам. Жылына сиз канча 3 Жылына мен 8 китеп окудум. Эң акыркы окуган китебим Китептин баасы 150 сом, 200 сом да. автору эсимен чыгып турат. Эки жүрөк деген китеп. Пайдалансаңар, ошол малда Китепти сатып алам, кетирем. Китепке канча акча кетет? Жылына Китептин баасы 10дон ашык китеп окуйм. мен 250ден 300 кетет, 400-500 сом. Кандай Мурдагы жылы мен өзүм ооруп калганыма байланыштуу чындын айтсам окуй албайм.